Bir aydığa жақынды болып қалды, жалаң эле қазақ келіп қалды. Қазақтың телевидениесі. Кыргыздыкы слабый сигнал. Biraz көрсөтөлө слабый сигнал дей берет. Жадат меники элекен деп кошуналардан сурасам, алар да ушундай дейт. Бул видеодо Кемин районунун Акбекет айылында жашаган аксакал губернатор менен болгон жолугушууда үйүндө кыргыз телеканалдары көрсөтпөй, ал эми казак телеканалдары жакшы тартып жатканын айтып кайрылган. Assalamu alaikum. Бул маселе боюнча телерадио берүү тармагына жооптуу РПО РМТРдин кызматкерлери ыкчам түрдө аксакалдын үйүнө барып текшерүү жүргүзүштү. Акбекетке келдик. Өзүнүн антеннаны коюп текшерип атабыз. Бул жерде азыр жакшы, бүт бардыгын көрсөтүп атат. Соцпакет полностью көрсөтүп атат. Текшерүүнүн жүрүшүндө айыл тургунунун антеннасы эскирип бир нече жеринен зым менен таңылып калгандыгы аныкталды. Адистер көйгөй антеннадан экенин тактап, өздөрүнүн жаңы антеннасын орнотуп беришти. Натыйжада бардык кыргыз телеканалдары сапаттуу көрсөтө баштады. Чыккан эмес булар. Чыгып атат. Менин үйүмө келип, өзүнүн мастерлерин иштетип берди. Көрсө менин телевизорумда эме кабелинде причинасы бар экен, ошону устрант этип балдар аппаратурасы менен жасап берди. РПО РМТРдин кызматкерлери жарандарды телеканалдар көрсөтпөй калган учурда биринчи кезекте сырттагы антенналарын текшерип көрүүгө чакырат. Анткени көпчүлүк учурда көйгөйдүн негизги себеби дал ошол эски же жараксыз антенналар болуп чыгууда.